İsmi Azzam duasının артықшылығы. İsmi Azzam duası жөнүндө көрнүктүү ислам алымдарынан Ибн Маджа мындай куттуу хадисте айткан. Hazreti Ayşe радиаллаху анха айтты: "Мен Аллах элчисинин саллаллаху алейхи вассалам мынтип дуа кылып жатканын уктум. О жараткан Аллахым, өзүңдүн эң аруу, эң таза, эң куттуу, эң берекелүү ысымыңдын урматы үчүн жалгыз өзүңө гана жалынып жалбарам. Сен ал ысмың менен кылынган дуаны кабыл кыласың. Ал ысмың менен тиленген тилекти сөзсүз бересиң. Сен ал ысмың менен ырайымыңа баш калкаласа, ырайымыңды төгөсүң. Ал ысмың менен ар кандай балелерден алыс болушуна жардам сураса, алардан алыс кыласың." Hazreti Ayşe radiyallahu anha дагы бир эскерүүсүндө мындай деген: Күндөрдүн биринде Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам: "Эй Айша, билесиңби, Аллах Таала мага Исми Аззамды үйрөттү. Аллах Таала аны менен кылынган дуаны кабыл кылат" деди. Мен атам да энем да сага садака болсун. О Аллахтын элчиси, ошол Исми Аззамды мага да үйрөтүңүзчү деп сурандым. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам: "Эй Айша, мен аны сага айта албайм" деди. Жанынан бир аз алыстап, бир саамдан соң кайра жанына келип, башынан өп, "Сураныч, аны мага үйрөтүңүзчү, о Аллахтын элчиси" деп кайра өтүндүм. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам: "Эй Айша, мен аны сага үйрөтүшүм туура эмес. Анткени аны менен дүйнөлүк нерсе суроо жакшы эмес" деди. Мен дароо ордуман туруп, даарат алып келдим да, 2 рекет намаз окуган соң Аллах Таалага минтип дуа кылдым. О жараткан Аллахым, жалгыз өзүңө Аллах ысмың менен дуа кылып жатам. Сага Ар-Рахман, мээримдүү деген ысмың менен дуа кылып жатам. Сага Берешен жана Райымдуу деген ысымдарың менен дуа кылып жатам. Жана ошондой эле жалгыз өзүңө мен билип билбеген бардык ысымдарың менен жалынып жалбарам. Мени кечире көр, мага мээримиңди төгө көр. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам бул дуаны угуп, ууртунан жылмайып: "Эй Айша, Исми Аззам ушул дуадагы ысымдардын арасында" деди. Hazreti пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы бир куттуу хадистеринде мындай деген: "Жанымды чексиз кудуретиңде кармап турган Аллах Таалага ант берем. Аллах Таала Исми Аззам менен кылынган дуаны кабыл кылып, аны менен эмне тиленген болсо, ошону сөзсүз берет. Кимде ким Куран окууга ниеттенген соң, алгач ушул дуаны, Исми Аззам дуасын окуса, окуган Куран аяттарындагы ар бир тамга үчүн 50 000 жакшылыкка ээ болот." Бул баян эң сүйүктүү пайгамбардан эң пайдалуу дуалар китебинен алынды. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Икро медиа каналыбызга катталыңыздар.